ушул сүрөттү көрүп байкасаңыз болот. Өйдө жагында 40 жаштагы триатлон менен машыккан адам, ортосунда 74 жаштагы отуруп жашаган адам, жана ылдый жагында 70 жаштагы триатлон менен машыккан адам. Бул МРТнын жыйынтыгы. Ортосундагы сөөк, сыртындагы булчуң, анан ак болуп турган сыртында май. Эгерде спортсмендердин 40 жаштагы жана 70 жаштагы спортсмендердин же болбосо триатлон менен машыккан адамдардын булчуңун көрсөңүз аябай көп орунду ээлеп турат. А май болсо аз эле. Ошол эле адамдардын сөөгүн карасаңыз аябай катуу жана калың болуп турат. Бирок ортосунда турган адамдын майын карасаңыз ак болуп аябай чоң болуп турат, жарымынан көбүн ээлеп турат. Анан ортосунда бир аз эт же болбосо булчуң, а булчуңдун арасында агарып турган бул дагы май. Тилекке каршы биздин муундар жана сөөктөр эгерде май көп болсо, булчуңдун алы аз болсо, анда боркок болуп калат. Ошондуктан булчуңдарга көңүл буралы, булчуңдарды өнүктүрөлү. 30 жаштан баштап ар бир адам саркопения деген нерсеге душар болот. Бул эмне? Бул ар бир жыл сайын булчуңдун салмагы жок дегенде 1%га төмөндөйт. Эгерде сиздин жашыңыз 70те болсо, анда 30дан баштап 70ке чейин 40 жыл болсо, демек 40 жылдын ичинде 40% аз дегенде 40% сиздин булчуңуңуз жоголот. Ошондуктан эгерде булчуңдар кармап турайын, булчуңдар мага керек дей турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө булчуңдарга көңүл буруп иштеткиле. Тренажерный залга баргыла, баскыла, чуркагыла, көнүгүү жасагыла, бирок кыймылдагыла. Кыймылсыз тилекке каршы муундар жана сөөктөр баткарыйт. Анан сөөктөр остеопороз деген нерсеге душар болот. Ошондуктан эмне кылабыз? Көнүгүү жасайбыз.